Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Азыр мен бөгүн келет. Мен болсо эрте келгеним үчүн азыр малдарды тейлеп жүрөм. Бөгүн келгенде мага келип жардам беришет. Экөөбүз чогуу малдарды тейлеп бүтүп коюп, андан кийин үйгө барып, үйдөн сабак аткарып жумуштарды кылабыз. Аруке 13 жашта, Алдын районуна караштуу Оттук айылында жашайт. Алардын үй бүлөсүндө 8 адам бар. Бүгүн Аруке сабактан эрте келип калгандыктан убакытты текке кетирбестен мал тейлеп жүрөт. Башка учурда бул ишти Арукенин атасы же иниси аткарышат. Тамакты аял киши гана жасашы керек. Үйдү кыз бала гана жыйнайт. Малды эркектер гана карайт. Жана башка ушул сыяктуу айыл жергесинде калыптанып калган түшүнүктөрдү жеңген. Үй жумуштарынын бардык мүчөлөрү бирдей жасаган үй бүлө менен маек курабыз. Эфирде мен Акылай Алмазбекова болом, бизден алыстабаңыздар. Биздин үй бүлөдө чоң энебиз, апабыз, мен жана 5 балам бар. 2 кыз, 3 уул. Экөө жогорку окуу жайда окушат, үчөө мектепте. Үй тирчиликте айрыкча айыл жеринде көп эле жумуш болот. Малды караш керек, коро жайды тазалап туруш керек, чөп чабуу, жер айдоо жана башка көп эле жумуштар бар да. Булардын баарына бир адам жетише бербейт. Балдар сабактан кечирээк келип калышса, үйдө болгон жумушту өзүм жасай берем. Анан балдар келгенде балдар менен чогулуп жасайбыз. Түшкү тамакты кээде чоң энебиз жасап коет, кээде мен жасап коем. Мен үйдө дайым эле үй жыйнаганды тамак жасайм. Анан кир жууйм, балдарымдын кирлерин жууп, ошол жумуштарды мен аткарам. Картошка арчып берем, тамак жасап жатса, кир жууп жатса суу ташып берем. Биз көбүнчө куурулган тамактарды жакшы көрөбүз. Аларды көп эле жасайбыз, ар бирибиз жасайбыз. Ким бош болсо ошол киши жасай берет. Мага көбүнчө чоң энем жасап берген тамактар жагат. Анткени чоң энемдики абдан даамдуу болуп келет. Мисалы үчүн мен балама, кызыма ошо жумушту өзү үчүн үйрөнүп алсын деп ойлойм да, үйрөнүп алыш керек депчи. Ар бир адам чоңойгондон кийин ошо балдар дагы кайра турмушта ошол мени көрүп үйрөнгөн нерсесин өзүнүн турмушунда кайра пайдаланыш керек да, келечектечи. Ошон үчүн маанилүү деп ойлойм. Жумуштарды бөлүштүргөндө оорураактарын өзүм жасайм, жеңилирээктерин аларга жасатып, анан ошо менен эмгекке тарбиялаганга аракет кылам, эмгектенгенди үйрөнүшсүн деп ойлойм. Азыркы учурдагы тең салмактуулук же үй тиричилик жумуштарын туура бөлүштүрүү, үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине жардам берүүсү, эл арасында калыптанып калган гендердик стереотиптер тууралуу Монарчы айыл аймагынын жергиликтүү бийлигинин депутаты, аялдарды колдоо борборунун Нарын району боюнча координатору Мыскалбай Газиева айтып берет. Мурда аял менен эркектин орду боюнча стереотиптик көз караш басымдуулук кылып келген. Аялдар эле өздөрү жардам берген күйөөлөрүнө эл эмне дейт деп бардыгынан баш тартышкан. Эркектер да үй жумуштары, бала багуу аялдардын жумушу деп эсептешкен. Коом өзгөргөн сайын бекем үй бүлөнү сактоо, балдарды туура тарбиялоо абдан зарыл болуп жаткан учур. Ошондуктан стереотиптик көз караштарды өзгөртүү, аял менен күйөөнүн, бала менен ата-эненин сүйүүсүн бекемдейт. Үй тиричиликтериндеги жумуштарды биргелешип аткаруу, ынтымакты бекемдейт. Балдар туура тарбиялат, жумуштары тез бүтөт. Үй жумуштары үй бүлө мүчөлөрүнүн бардыгына бирдей тиешелүү. Алар аялдыкы же эркектики деп бөлүнбөшү керек. Болгону мүмкүнчүлүккө жана шартка байланыштуу ар бир адамдын кызыкчылыгы эске алынуу менен жумуштар бирдей шартта аткарылуусу маанилүү. Турууну мен Акылай Алмазбекова даярдадым. Саламатта калыңыздар.